Жогоруда айткандай, биздин студиябызга Кайрат Пиримбердиев келди. Сакадай бою сары алтын, ырдаса өзүнө жарашкан таланттуу мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кытман атаңыз менен. Сизди көргөндө эле күлкүң эле келе берет. Анткени сизде бир позитив бар да. Мирбекти көргөндө эле. Эми эки мырзанын ортосуна эркелеп олтура берейин да. 8 март дегендей жакында. Келе жаткан байрамыңыз менен. Ушинтип эле койсузбу? Болду ошо менен. Негизи позитивдүү болуп жүргөн жакшы. Ошон үчүн аракет кылабыз. Дайым эртең менен турганда Кудайдан жакшы күн, баягы ошол мээнеттүү күн, түшүмдүү күн болсун деп ар бир күндү бекерге кетпеген, текке кетпеген күн болсун деп суранып алып тургандан кийин чыгабыз да. Ушул орус элине чыгып келишке бир чоң таасир эткен окшойт, прическаңыз өзгөрүп кетти. Прическа ага чейин эле өзгөрүп баштаган, жакындай баштаган да. Кандайсың, акыбал кандай? Мен оюмча бүт баарын өткөрсөңүз керек, баардыгын бир ок менен канча коёндотуп салдыңыз, тиякта жүрдүңүз, биякта жүрдүңүз, концерт бере калдыңыз. Акыбал кандай? Жакшы буюрса. Сонун эми байрамга даярданып атабыз. Апама, келинчегиме, карындашыма эмне белек бериш керек деп ошол жагын ойлонуп жүрөбүз. Жылда берсеңиз керек, быйыл ошо эмне берейин деп атасыз же, атайын табышмак кылып азырынча айтпай отурайын дейсизби? Табышмак кылып айтпай турайын деп атам. Негизи 8 март 23 февралдан кийин эле башталып баштайт го. Күнүгө эле суроолор башталат го. Эмне белек даярдап атасың деген суроолор. Анан кийин ошо Эң жакшысы уюлдук телефонду өчүрүп уктап го дейм, Мирбек окшоп, эч кандай керек. Чындыгында айымдардын эл аралык 8 март байрамы менен куттуктап жакшынакай белектерди берүү мырзалардын милдети. Жакшынакай даярданалы дегенде. Эми эмне беребиз айтпай кой туралы алардан да. Ооба. Айтып алсак кызыгы кетип калат да, анан кийин келип берсең албай коет. Эми былтыр эмне белек кылдыңыз эле, мисалы үчүн апаңызга бир ушу 2-3 сөз менен апаңызды сүрөттөп берсеңиз? Эми менин апам тамакты эң сонун бышырат. Эртең менен күнүгө эле негизи эле эшикке чыгып баратканда, "Ай, башыңа кийдиңби?" деп сурайт, күнүгө сурайт ошону. Анан кечигип атканда, "Каякта жүрөсүң? Качан келесиң?" деп сурайт. Ар бир энелердей эле негизи эле ушундай мээримдүү, дайым оюнан мени чыгарбаган, мени гана эмес, Россиядагы эжеме улам чалып турат. Бул жакта небересин, менин баламды кармап, аны ойлоп отурат. Баарыбызды ойлогонго ушу жүрөгүнө баарыбыз батып кетебиз да. Ушундай аял. Эненин жүрөгүндө мээрим төрү деп бекерен ырдаган эмес экенсизден да. Буга чейин да сиз айтып калдыңыз эле сүйлөшкөндө, эртең менен турганда спорттук күнүгө аткарам, чуркайм, жеңил жүрөм деп. Азыр деле ошондойбу же бир аз таштап койдуңузбу спортто? Жок, болгону ушу кече мурда 2 күндөн бери кичине сыркоолоп калдым, ошон үчүн суукка чыгып чуркаганга баягы неме болбой атат да. Азыр мен оюмча бул шылтоо гана да, Мирбек. Анткени эшикте сонун чымчыктар сайрап өзүнчө бир шаңдуу музыка. Өзүнчө сонун бир абарай болуп атат. Илхомдор келип бир клип тарта калайын, ыр жаза калайын дегенде бир эмелер жокпу? Ырлар күнүгө ошо машинада кетип баратып, күнүгө бир жаңы ырлар чыгып атат негизи. Жубайыма, энеме, балама деген ырлар эле ушул ойго келип, жакшы бир ушундай буюрса быйылкы жылы сонун ырлар чыгат го деп. Ой, азаматсыз. Өзгөчө алыскы жолго баратканда, алыска сапарга чыкканда бир обоң келет окшойт анда сизге. Алыскы жолго чыкканда, анан негизи шаар ичинде айдап жүргөн кезде деле радио көп укпайм. Үн алгыны өчүрүп коюп эле мындай. Обону издейсизби? Деп эле обондорду чыгарып эле жүрө берем да. Сиздин жаныңызда отурган адам зерикпейт экен да. Сиздин жаныңызга отуруп алып сөзүн жазып кете беришпейт экен да. Дароо ошол жерден ырлар жазыла берет да. Кайрат, сиздин балалыгыңыз каякта өттү болду экен? Таласта өткөн. Таласта өттү. Чүкө ойноп, Чүкө ойноп, наклейка ойноп. Ат минип. Чүкөнү кандай ойночу элеңиз, жакшы элеби ойногондо? Жакшы эле ойночумун, бирок мындай көбүн эсе ушу утулуп кала берчүмүн анан кийин. Апам бакыш базардан мындай чүкөлөр сатып келет, бир баштык кылып. Алып чыгып туруп, ордого кошуп жиберип эле, ошо баарын уткузуп эле ушундай баягы эми кең пейилдүү болчумун да эми. Какай сен көп чүкөң бар го, ордого чыгарбайсың десем. Мейли деп эле үйдөн алып чыгып эле ордого баарын төгүп салчумун. Анан кийин алдым, аяк башын таппай каласың. Каякта жүргөн. Азыр анда ошол чүкөлөрдү жыйнап турайын мен. Сиз болсо бир ыр коюп берели, таппайсызбы?
мүмкүн болсо. Бирок бүгүн чоң ойнотпой эле коеюнчу. Мирбек ута алышы мүмкүн. Мен оюмча ошол кадай мелодия оюңуз калып атса ошол менин тарабым экен да. Сиз экен макул. Келиңизде анда бир музыка коюп беребиз сиздерге ыр. Башынан эле коебуз. Табасыз, таап кетсеңиз ырдайсыз кошо, э? Макул. Анда бизкилер азыр коюп берсе, биринчи музыканы баштадык. Таптым. Таппадыңыз, токтоп турсаңыз кичине болду деген жок. Таптыңызбы? Бул Айгүл Чалованын ыры. Азыр сөзүн унутуп атам. Айттым окуп туруңуз деп. Алдырбаң ай өзүңдү. Ишип кайырмасында да кайда сөздөрүң анан Айгүлдүн бир мындай манерасы бар болчу. Кайда сөздөрүң сүйөм деген так деп камераны ушундай жери болчу. Аны өзүнө көрсөтсө катыр жат болчу. Сен ушинтип ырдайсың десе эле. Абдан жакшы. Анда кайда дегенде бул жерден чыгып калат го деп карайт калды астына. Азамат жакшы. Жакшы өттүңүз биринчи ырды. Кийинки ырды коюп берели. Аны да таппайт болушуңуз керек, себеби Кыргызстандык ырчылардан эмес да. Таппайсыз дедим го. Кандай немесиң? Мен ырым бул. Ана. Сүйүмдү качан сезесиң? Жалт карай өтсөм жаныңда. Байкабай кете бересиң. Сүйүмдү арнай беремин. Жолуңду күтүп келемин. Мамилең муздак болсо да көзүңдөн сүйүү издеймин. Анаса кайра. Ак сүйүү баркын билбеген. Бирок бул да менин манерам жок эч кандай. Кандай немесиң? Манера эмес кылып турасың. Башкалар айткан сөздөрдү жалганын кадыр сезбейсиң. Чын эле кадыр сезбейсиң. Абдан жакшы. Ушул ырды ырдаганда сезет болуш керек чындыгында. Эми кийинки ырга кезек берели. Муну дагы табат болушуңуз керек. Себеп дегенде бат табат атат эмнегедир. Ооба, Азамат даярданып келген окшойсуз ушу. Апчеңиз болот. Мунун клипин көргөндө кичинекей кезибизде Алина эженин ыры бул. Сөзүн билбейм да бирок. Эме да? Ак сүйүүгө арга жок. Кайырмасы ушундай да. Анан кийин Кыздын сыры. кыздын сыры. Анан кичинекей кезимде биз кичинекей кезибизде чыккан бул ыр. Анан клипин көргөндө баягы бир жанагы жигит, ушул Алина эже менен жүргөн жигит башка кыз менен кетип калат го. Ушундай жери бар да клипинде. Ошол жигитти ой жаман көрдүм. Салым келип. Жаман ушундай жерлерди унутпайт. Неге жайым Алина эжени анан ушул ырды аябай жакшы көрчүмүн. Анан бакчтым неге мынча мындай кор кылып таштап кетип калды шүшүп деп аябай жаман көрчүмүн. Жаш кезектерде аланып турган кезде. Анда кичинекей болчук да 5-6 класс. Караңыз, бирок ошондо эле сиз сезген турбайсыз, э? Эми азыр чоңойдуңуз, спорт чеберисиз, ошол мырза сиздин астыңыздан чыкпаса экен, э? Спорт чебер эмесмин. Бирок ал байкем азыр алдыман чыккан жок деле. Эми алдыман чыкканда деле бул клипте эми азыр эми түшүнүп калдым да азыр. Эми кийинки кезекке урсак, ал да ушу чыгармачылыктын бир корифеи деп айтсак да жаңылышпайбыз. Табасызбы билбейм, бирок анда такыр эле кичинекей болчуңуз. Азыр. Ат минип жүрдүңүз беле ошол кезде? Ат чапканда. Ат чаптырганда эле кеттиңиз го. Кызыгамын сага кызым сылык мүнөз. Кызым сылык мүнөз. Менин демгирим. Ай ай ай. Кубаныч Калыков байке болуш керек. Ай ай деп турчу да гитара ойноп жанында. Ай ай ай. Кубик Калыков байке. Экөө чоң ырдашчу да. Чоң ким ырдап аткан дейсиз? Бекбарбиев. Демгирим деген. Мирбектин жүрөгү токтоп калып жатат. Абдан жакшы. Ар дайым мына ушундай музыка дүйнөсүндө бар болуңуз, көкүрөктүн өзүнөн оргуп чыккан жакшы чыгармаларды жалпы журтка тартуулай бериңиз. Баягы талантың болсо өрүгө чап дейт го, э? Чындыгында. Бул негизи бул ырдын баардыгын угуп чоңойгонбуз, угуп келатабыз. Ошон үчүн эле таптым болуш керек. Эми мен ойлойм, ушунча жол аратып келдиңиз. Эшикте жаз, жакында майрам дегенде. Жакшы каалоо тилектер айтылды.
сөзсүз. Анда сизге рахмат айталы. Бизде ырчы Кайрат Пиримбердиев келип ырдап маек куруп берди.